Азият Жекшеев, журналист. Садырдын нак жүзү аз күндө эле билинди. Эми көпкө барбайт. Садыр Жапаров өзүн хан жарыялай турган конституциясын алып келгени жатат. Эсиңерге салбасам да белгилүү. Бул кадамга барган президенттердин баары тең, өзү шайлаган эл тарабынан кубаланып келген. Болгондо дагы баш мыйзамды жалпы кыргыз эли жек көргөн парламент аркылуу ишке ашырганды көздөдү. Же кеңешчилеринин акылы кем, же өзүнүкү. Садырдын нак жүзү аз күндө эле билинди. Эми көпкө барбайт. 2 айга жетпеген убакытта тагдыры чечилчүдөй болуп калды. Булак Кыргыз Чекит пресс. Калмаматов, Жээнбековдун башкаруу эрежесин Жапаров конституцияга киргизгени жатат. Парламенттин мурдагы депутаты, президенттикке талапкер болууга арыз берген саясатчы Бактыбек Калмаматов сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоорун Марал радиосундагы маегинде кескин сындады. Эми бүгүн Жапаровдун бийлиги эмне деп жатат? Конституциядан тыш башкарсаң эл кууп жиберет экен. Мен Жээнбековдун башкарган абсолюттук хан эрежесин китепке эреже кылып алайын дейт. Бизде Конституцияда көрсөтүлгөн эрежеден тыш жашаш үчүн президенттер ар кандай жолдор менен бийликти узурпация кылып келди. Кагазда карасаң парламенттик, турмушта президенттик. Акаевдин маалында, Бакиевдин маалында, Атамбаевдин маалында, Жээнбековдун маалында президенттик болду. Биздин эл парламенттик система жаман экенин кайдан билди? Андай системада жашап көрбөсө. Азыр эки тараптын тең айтып жатканы жалган. Мына ошол 2010-2016 жылы кабыл алынган баш мыйзамдан бийликти басып алсаң узурпатор болсоң боло берет дегенди таап берсеңер сыйлык берем, деди экс-депутат. Калмаматов буга чейинки бардык бийлик баш мыйзамдын тыш башкаруу системасын орнотуп алганын айтып, кеп мыйзамда эмес, жеке саясатчылардын өзүндө экенин белгиледи. Буга чейин өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоору сындап жаткандарга жооп берген. Ал Инстаграмдагы баракчасына бул диктатураны эмес, элдин кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзамдын долбоору деген пикирин жазган. Бул баш мыйзамдын долбоору 2011 жылдан бери курултайчылар жана жалпы эл тарабынан сунушталып келе жатат. Буга чейинки бийликтер тоготпой келген. Биз анча-мынча кемчиликтерин толуктап гана элдин талкуусуна алып чыктык. Бул бир кишинин же бир топтун кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзам эмес, жалпы элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзам. Бул баш мыйзамга каршы чыгып жаткан ана башчынын чыныгы жүзүн келе жаткан биринчи күнү ачам, деп жазды Жапаров. Курманкул Зулушев, сеники жана меники деген түшүнүктөрдүн аркасында биз бүгүнкүлөргө жеттик. Биринчи күндөн баштап биз эрежелерди түзүшүбүз керек деп айтып келе жатам. Жетекчи келип кетип жатат. Каалаган мамлекеттик мекеменин кызматкерлери иштей бериши керек деп билдирди 20 ноябрда башкы прокурор Курманкул Зулушев. Сеники жана меники деген түшүнүктөрдүн аркасында биз бүгүнкүлөргө жеттик. Кадрлар критерийлер боюнча тандалышы керек. Билимдүү, кесипкөй, кадрдык өзгөрүүлөр жана ротация көп болбойт. Бирок прокурорлордун иши дагы эске алынат. Эгерде ал кызмат ордуна туура келсе, анда ал иштейт. Ушундай эле ыкма райондордо жана областтарда да колдонулат. Прокурорлордун стимулдары болушу керек. Эгерде ал татыктуу иштесе, анда ал өз ишинин натыйжасын көрөт, карьерасында өсөт, деди башкы прокурор. Мадумаров кыргызстандыктарды супер президенттик башкарууга каршы турууга чакырды. Президенттикке талапкер катары арыз тапшырган Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адаха Мадумаров баш мыйзамдын жаңы сунушталган долбоорун кескин сындаган кайрылуу таратты. Жазуу түрүндө анын кайрылуусу бийлик узурпациясына жок, элге каршы конституцияга жок, адам укуктарынын жана эркиндигинин бузулушуна жок деп башталат. Мадумаров өз кайрылуусунда 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин мөөнөтү 28 октябрда аяктаганын, бул парламент мыйзам долбоорун элге алып чыгууга укугу жок экенин белгилеп, 2021 жылдын 10 январында референдумдун дайындоого моралдык да, юридикалык да укугу жок экенин айтты. Саясатчы баш мыйзамдын долбоорун сунуш кылгандар бардык мыйзамдарды одоно бузуп жатканын белгилеген. Референдум жөнүндө конституциялык мыйзамдын 12 беренесиндеги 3 бөлүмүнө ылайык баш мыйзамды өзгөртүш үчүн референдум жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңешке келип түшкөндөн 1 айдан эрте эмес 3 айдан кеч мөөнөттө депутаттардын көпчүлүк добушу, жалпы депутаттардын 3-2 бөлүгүнөн кем эмес менен кабыл алынышы керек деп айтылат билдирүүдө.
Мадумаров 114 беренеге ылайык азыркы конституцияга өзгөртүү гана киргизүүгө мүмкүн экенин айтып, бул эреже улам жаңы келген бийликтин кайра баш мыйзамды өзгөртүшүнөн коргош үчүн киргизилгенин айтат. Баш мыйзам мамлекеттик системадагы бардык мыйзамдардын фундаменти экенин белгилеп, ал кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгына колдонулбашы керек экени айтылат. Партия лидери Садыр Жапаровдун 114 беренеге каршы айткан пикирине жооп берип, конституциянын айынан эмес, коркок жана принципке турбаган депутаттар үчүн мурунку президенттер башаламан башкарууга барышканын жөө кылган. Саясатчы баш мыйзамдан сунушталган жаңы долбоорунда бийлик бутактарынын ыйгарым укуктарын теңме-тең бөлүштүрүү эмес, президенттин укуктарын абсолюттук кылып көбөйтүү сунушталып жатканын сындады. Муну менен катары президенттин эч кандай жоопкерчилиги каралбай калганын белгилеген. Ошондой эле Жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүүдөгү мыйзам долбоорун бардык регламенттерди сактабастан коомдук талкууга алып чыкканына өзгөчө көңүл бурган. Ал Жапаровдун баш мыйзамдын долбоору боюнча сын айткан тараптарга кескин жооп берип жатканын, мамлекетти башкарам деп жаткан адамдын сапатына туура келбей турганын белгиледи. Мадумаров алар жөн гана сындабастан кеңешчи орган түзүүнү коомчулукта терең талкуулангандан кийин гана мыйзам долбоору Жогорку кеңештин жаңы чакырылышына киргизилиши керек экенин сунуш кылып жатканын айтты. Партия лидери Жапаров президенттин милдетин аткарып турган учурда Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү менен жолукканын эске салып, анда уюм конституциялык реформаларды, гендердик, улуттук кызыкчылык жана майыптардын кызыкчылыгы корголгон шартта колдоого аларын айтканын билдирди. Ал эми сунушталып жаткан баш мыйзамдын жаңы долбоорунда парламентке шайланууда пропорционалдык системадан баш тартуу бар экенин айтып, мында жогорудагы айтылган өкүлдөр эске алынбай калаарын билдирди. Мадумаров бул долбоордо президент бардык бийликти бир колго топтоп алат деп эсептейт. Саясатчы кыргызстандыктарды супер президенттик башкарууга каршы турууга чакырды. Өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы болгондордун сын пикирине 19 ноябрда Facebook'тагы баракчасы аркылуу жооп берип, муну бут тосуу катары баалаган. Жапаров анда 2010 жылы кабыл алынган конституция бир уч адамдардын пайдасы үчүн гана кабыл алынган, 10 жылдагы тажрыйба жаңы баш мыйзамды кабыл алуунун зарылдыгын көрсөттү деп белгилеген. Жогорку кеңештин 80 депутатынын колу менен 17 ноябрда талкууга чыгарылган жаңы долбоорго ылайык Кыргызстанда президенттин укуктары кеңейет. Мамлекет башчы аткаруу бийлигин толук көзөмөлгө алат. Мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилет. Парламент депутаттарынын саны 90го чейин кыскартылат. Бул долбоор жарыяланары менен бир катар жарандык коом өкүлдөрүнүн, саясий ишмерлердин, укук коргоочулардын кескин сынына кабылды. Африкада адамдарга белгисиз оору жугууда. Африкада 200дөн ашуун балыкчы Атлантика океанында табышмактуу ооруга чалдыккан. Илдеттен 15 адам каза болгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Жазылган маалыматка ылайык Африкада илдеттен жабыркаган адамдар денелери катуу кычышып, эриндери шишип, көздүн кычышкандыгына даттанышкан. Мындан улам Африка өлкөсүнүн бийликтери булганган аймакта балык уулоого убактылуу тыюу салып, ал жердеги суудан алып анализ жүргүзүүнү чечишкен. Көрсөтүлгөн аймактан анча алыс эмес жерде химиялык заводдор бар. Ал жактан чыккан зыяндуу заттар суу менен океанга агып кетиши мүмкүн деп айтылат маалыматта. Ушул жылдын ноябрь айынын башында Нигериянын түштүгүндөгү Делта штатында белгисиз оору кеминде 15 кишинин өмүрүн алып кеткени кабарланат. Каза болгондор 18-ден 25 жашка чейинкилер болгону маалымдалган.